дедик. Ушундай бир башкача эметип алгам, чыгармачылыкка дагы мындай үгүттөп койдуңар. Чоң рахмат, жакшы образдар түштү. Кудай кааласа, мунун баары тең убакыт өткөндө баары сонун болот. Эң эскиси супер деген негизи суперсиңер да. Молодцы. Аябай жакшы. Я вас люблю. Салам достор, бүгүн Супер KG'биздин төрүбүздүн коногу Казак Республикасынын эмгек сиңирген артисти, кыргыз эли берип койгон эл артисти жана ошондой эле жадыраган, жайнаган эң сонун байкебиз Мерген Турган. Саламатсызбы? Кандайсыздар? Мерген байке, саламатсызбы? Көргөнүбүзгө аябай кубанычтабыз сизди. Эң эле алгач бизге убактыңызды таап интервью бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Анан кийин жаңылыктарыңыздан айтып кетиңиз. Кандай жаңылыктар болуп атат? Эми жаңылык дегенде деле жаңылык деле жок. Ошол азыр болсо мен көбүнчө ушуеки адамдарды арыктатып иштеп атам өзүмдүн ошол. Өзүңөр билесиңер, мен өзүм негизи 2 жыл мурун аябай толуп кеткем, 110 килограмм болуп. Даже ошондон бүгүн 25 килограмм түштүм. Бир 6 айдын ичинде түштүм. Негизи мурун билбептирмин, ушул негизи бул семиздик дагы ашык салмак, бул дагы абдан оор экен, бул жакшы эмес экен. Ошону башыман өткөрдүм. Себеби дегенде мен эми жүрсөм жүрө бермекмин, мурун баягы толук кезимде толук болуп жүрө бермекмин. Азыр анда адамдар толуктура, мисалы үчүн ушул эчтеке болбойт деп жүрүшөт, бирок бул туура эмес болот экен. Акыры келип ошо үнүм да чыкпай калды. Ооруп калдым, кан басымым көтөрүлүп, дегендей эми сахнага да чыккым келбей калды. Себеби дегенде эми депрессия болот экенсиң, жаман болот экенсиң, ар кимден ар кандай сөз кыласың, толуп кеттиң, семирип кеттиң деп анан эми мурун аябай мындай айтканда миниатюрный самый ырчы болуп жүрүп анан кийин мондоп кеткенде туура эмес болуп калат экен. Дагы эле жүрө берет элем, просто кийинки малдарда үнүм дагы чыкпай калды. Себеби отдышка болуп калдым. Бүгүнкү күндө жакшы, ошол бери жакшы өзүм ошол кичине фитнес кылып, спортко кичине алып, анан кийин бир жакшы продукция жеп дегендей бир тамактарды теңдештирип, бир жакшы бир сергек жашоого көңүл бөлүп, өзүм ошого келип, анан өзүм ошондон жакшы болуп, анан башкаларды үгүттөп, анан ушул үмүт деп жашынакай бир клуб ачтым. Ашыкча салмак менен жүргөндөр болсо, же салмак ала албай жүргөн болсо, же эле сулуу болгусу келсе, мага кайрылсаңыздар болот. Баардык адамдарга жардам берем. Азыр негизи ошо менен мындай балам Бексултан экөөбүз ошо менен алакталып жүрөбүз азыр. Бирок эми тоорсузда деле баягы азыр кайрадан келип калдык өзүбүзгө. Кудай кааласа күздө чоң бир балам экөөбүз бир жакшы концерт берели деп атабыз. Бүт областтарды кыдырып, чоң шаарларга деген. Кудай кааласа ден соолук аз дүйнөгө өзүнө келип калды. Өзүңүздөр көргөндөй мына жашынакай сулуу болуп турам, койбоймбу? Жашынакай болуп өзүбүзгө келип калды. Кудай кааласа эми кайрадан чыгармачылыкка киребиз. Уулуңуз Бексултан жөнүндө айтып өттүңүз. Айтсаңыз, келин алдыңыздар жакында, дагы деле куттуктайбыз сиздерди. Кандай кыйнаттуу болуп атасыз? Жакшы кыйнаттуу болуп атам. Кудай кааласа жакшы. Бексултан да мына үйлөнүп, келинчегинин аты Мырзайым. Бул негизи Кудай кошкон сонун кудалардан болдук. Нурдан кудам бар. Кудагыйым болсо белгилүү жазуучу, бул Чепарей Сабаева. Ошондо бир жакшы куда болуп калдык. Ооба, эки чыгармачылык кошулуп, аябай Кудай кааласа жакшы куда болгон жакшы болот экен. Аябай бир туугандан артык болот экенсиң. Аябай ынтымактуубуз, катышып, жыргап, кунап эле жүрөбүз жашынакай болуп. Анан мен Кудай кааласа ошол буюрса кайнатып болуп атам, жакшы кайнатып болуп атам деп ойлойм. Мурдагыдан караганда мындай кандай жоопкерчилик болуп калат экен. Азыр кичине мындай скромныйраак кийинип, кичине мурдагыдай татыраактап катуу сүйлөбөй, акырыныраак сүйлөп кичине. Келиниңиз келиндик кызматты жакшы аткарып атабы, жагып атабы сизге? Жакшы ысык чай ичип, жакшы экен тамагы менен болот. Ысык чай ичип анан ата
чай ичиңиз ата десе эле эзилип кетет экенсиң, бир жакшы нерсе болот экен, ошондуктан кайнатып электерге мындай айтканда кеңеш берем, балдарыңарды үйрөткүлө, жакшы болот экен кайната болгон. 2013 жылы апрель айында сиздин концертиңизде, юбилейлик концертиңизде Казак Республикасынан келип сизге Казак Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмери наамын тапшырышкан. Ал эми Кыргызстанда кыргыздын уулу болгондон кийин сиз 30дан ашык жыл чыгармачылыкта жүрөсүз, а бирок мамлекет тарабынан эч кандай бир наам, сыйлык көрө элексиз, ала элексиз. Баягы бул жакта кандайдыр бир таарыныч болсо керек. Албетте таарыныч эмес, аябай эле таарыныч. Эми айла жок, эми таарынганда эмне кылабыз? Эми таарынганда эч пайда жок болот экен. Таарынма, тагдырыңа таарын дейт го. Ошол эми таарынып деле бүттүк. Эми мен элге таарынбайм эч качан. Себеби дегенде эми мамлекет бербесе дагы мага эл берип койгон эл артысы бар. Ошол маалда мага жанагы наамды берип ачкан маалында казакстар келип кыргыздардан дагы бир ата чыга калып, аябай ушул жерде карасам мерген бир мындай ат минерлерден кишилер келбептир, чиновниктер жок экен. Ушул карасам мерген бүт жалаң карапайым эл жакшы көрөт экен сени. Ошондуктан биз эл жалпы деп баары алаканын жайып туруп, эл артиси деген наамды бердик биз. Эл сага эле эл артиси наам берген деп ошо наам беришти. Анан элдин сүйүүсү абдан бийик турат экен. Анан өткөндө дагы кичине жанагы наамга дагы илинбей калып атыкпы. Наам эмес, ошол даже төнөчү элек да мага. Анан ошого дагы 35 жылдык эмгегим тебеленип атканда мен жөнтүрө алган жокмун. Фейсбукка жазып айттым эле өзүмдүн баары кичине мен ичимде жазсам, эл мен тарапта экен, эл абдан колдоп ушундай эме кылып атышты. Бирок дагы эле болсо эч кандай тиги тараптан, үстү жактан эч кандай мындай реакция да болгон жок да. Бир айттым, анан кийин эми адилеттик орнойду деп ойлойм. Ошол Министерство культура, ошол эле үстү жакта ушул жактар көп зөмөлдөп жүргөн адилет адамдар болсо берер деп ойлоп атам. Эми бербесе да өздөрү билет. Себеби дегенде эми баардык эл бар, эл берген эл артиси бар, бирок эми мен ойлойм эл ошончо көтөрүлүп айтып аткандан кийин быйыл күздө берет го деп ойлоп турам. Себеби дегенде быйыл дагы ошол жанагы ыймандуулук жана маданият жылы деп кайрадан айтылып атат. Эми кайрадан ыймандарына келсе мүмкүн быйыл берет деп ойлойм. Анан кийин как-то карап турсаң мындай ушул наамдын дагы баркын кетирип алышты окшойт деп ойлойм. Аябай кетирип алышты окшойт деп ойлойм. Кайрадан бул наамды берип татыктуу адамдарга кайра мунун эмесин көтөрүш керек. Же болбосо жөн илип коюш керек ошол жерге. Бул наам мынчага сатылат деп прайс-лист илип койсун, же болбосо ошол маданияттын культуранын алдына, же болбосо ошол тиешелүү жерге илип койсун, эчтен келе жүрү кызым сага алып берейин. Эл артист болгуң келеби, же заслуженный болгуң келеби? Мына батыл алып берем деп акча берип анда ошонто берсин. Анда 35-40 жыл, 50 жыл иштеп эмне кереги бар? Эл барбаган айылдарга барып алып ушул жана көгүчкөнүн богун тазалап, желелерин алып ошол тазалап, анан кийин жай кышын карабачу эмеспиз. Суук болуп атса деле ушул эки 1000 адамдын, миллиондогон адамдардын алдына кандай чыгып ырдасаң, ошончо кийимдерди, ошондой кийим кийип эле бир 10 адамдын алдына дагы, 20 адамдын алдына, 30 адамдын алдына дагы ошондой ырдачымын да. Мага миллион адам менен бир 10 адамдын айырмасы жок болчу. 10 адамдан өйдө келсе мен концерт бере берчүмүн. Буларды көрүш керек деп. Булардын да себебинде маданият көтөрүп, булар да көрсүн деп ушундай бир фанат, патриот дегенде мындай айтканда аябай негизи жигитмин өзүм ушунчалык. Анан бирок аягында карап кээде мындай таарынасың, өзүң балаң менен тең балдар уже заслуженный алып, аябай монтуп атса, ошол эл баалайт, эл менен айланайын, дагы эле элим көтөрөт, дагы элечи. Анан кийин ошол тиешелүү жактан үст жактан кичине мындай көрүнмөксөнгө салып атканына, анда билмексенге салып атканына, же дагы өчөшүп атканына бир карасаң мындай огорто мейли дегендей кылып атканына бир таң каласың да. Эми бул жерде Кудай бар, мен багы ак ыйлет дейт, бирок сынбайт дейт. Эртеле кеч ушундай бир адилеттүү бир сонун, бир маданиятты көтөргөн бир сонун
мындай айтканда биздин маданияттын манасы келет деп ойлойм. Бирок элдин алдында эң негизгиси эл берген эл артист дегенде эч маанилик болуш керек. Мен ошо биринчи жолу алып атам. Бул абдан чоң нерсеге турат. Элдин сүйүүсү мен үчүн эң бийик нерсе. Сизди билебиз, баягы вокалдан сабак бересиз, өзүңүз профессионалдык билимиңиз бар, музыкалык. Азыркы жаш чыгып аткан ырчыларга көз карашыңыз кандай? Албетте биздин жогорку билимибиз бар. Биз консерваторияны бүткөнбүз, жашынакай болгон. Ошо эстрадалык вокал. Эми буякчана карап көргөндө азыр коёндой окшош. Кызыл, жашыл мындай кара көк мындай костюмдарды кийет деле, анан чачтарын кичине клейге жабыштырып алышат деле, анан кийин болду, анан ырдагандар окшош. 1-2 жыл жастар болот, анан болду, жылдыз болуп чыга келет. Анан жанында продюсерлер болуптур алардын. Буягыда продюсер, тиягыда продюсер, шыланы сатып аткан кишилер. Анан карап турсаң бир таң каласың да, анан эч кандай оригинальность жок. Бөтөнчөлөнүш керек, мындай өзгөчөлөнүш керек. Ырчылык өнөрдүн дагы өзүнүн бир оорчулугу бар. Өйдө төмөн ошонун баарына көнүп, ошонун баарына мындай айтканда көтөрүп, ошону сыйлай билсеңер, анан ошону жакшы көтөрө билип, анан болсо да чын ырчылар чыгат. Мисалы үчүн Кайратты карачы, Кайрат Примбердиев кандай молодец. Просто ошол баланы деле көзүнүн өксүнгө салып атышат азыр. Же болсо ушул аракет кылып, мына бүткүн СНГга дүйнөгө таанытып, кыргызды дөңгөрөтүп атат. Мен бул менин оюм, так что кээ бирөөнө катуу тийсе таарынбаңыздар. Менин оюм бул. Мынакей 30дан ашык жыл сиз чыгармачылыкта жүрөсүз, анан кийин баягы элдин астына жашынакай болуп эле жасанып чыга каласыздар да, ал эми анын артында болсо канча деген түйшүк бар экен, эл билбейт, мисалы. Анан ошол учурда 30 жылдын ичинде кандайдыр бир учурлар болгонбу? Баягы бул чыгармачылыкка эмнеге келдим экен? Балким мен башка кесиптин ээси болмокмун деп баягы балким кейиген учурларыңыз болгонбу? Бардыгын өзгөртүп салгыңыз келген учурлардан айтып кетсеңиз. Албетте, мен кийинки маалдарда ушул айрыкча ушул наам албай калгандан кийин жанагындай бирок кичине кээде өкүнөсүң, анан мындай өкүнөсүң. Мурунга өкүнчү эмесмин. Эми ойлочумун мындай как-то бир башкача болот. Ушул сцена деп жүрүп, сахна деп жүрүп, мындай айтканда үй бүлөлүк бактыдан дагы көп эме жедик да, өткөрүп жибердик көбүн дагы. Мисалы үчүн балдар тоже, мен балдарым өтө эле гастролдо жүргөндө кенеден мени көрүп эле өсүштү. Бексултан мени көрүп эле өстү. Көп гастролдо жүрүп. Семьяга да көп мындай айтканда тоскоол болду. Себеби да көп көрбөйт. Жай кыш эле гастролдо жүрсөң, жай кыш эле да гастролдо жүрсөң, андасында келесиң, кетесиң, бир ошол нерседен дагы өзүбүзгө башыбызды сайдык да ошол нерсегечи. Кайра элимдин сүйүүсүн ойлогондо жок дейм. Мен баарыңардан азыр завод, фабрика салган досторум бар. Убагында чоң жүргөн. Бир общагада бир комнатада жашап, ошентип жүргөн балдар алды азыр заводдору бар. Досторум бар, ошолор бирок алар өзгөрүп кетти аябай өзгөрүп кетишти. Бирок мен ошол боюнча эле жүрөм. Мен өзгөрүлбөгөн байлыгым бар, бул менин элим деп айтам да. Ошондон айтам, менден өткөн бай киши жок деп. Бирок ушул элдин сүйүүсүнө келгенде, көчөдө мисалы үчүн гаилер таанып, байкеде урмат көрсөтүп, же башка жерде да бир биздин мерген байкебиз да бул биздин жылдызыбыз, бул биздин байкебиз, бул деп эме кылгандарына, жакшы сөздөрүн укканда, кайда бир жерге барганда таанып байке деп тура алдыга өткөрүп биздин байкебиз деп мындай сыйлап эметкенде, ошондо бир ыраазы болочусуң да, деп ошол маалда да мен ушунун баарын жөн өткөрбөптүрмүн. Мен азыр өкүнбөйм. Эми бирок сиз деген сахна үчүн жаралган адамсыз да. Ооба, анан дагы эле болсо Кудай кааласа сахнада иштей берем. Мына азыр кайрадан жашарып, бир кайрадан өзүмө келип калды, арыктап, өзүнчө бир сонун болуп, азыр бир илкомго келип аткан убак. Кудай кааласа мен элиме дагы угуучуларыма да Кудай кааласа көптөгөн жакшы ырларды тартуулай бермек. Демек концертти күздө күтсөк болот экен да. Күздө Кудай кааласа албетте уулум экөөбүздүн, Бексултан экөөбүздүн концертибиз болот. Анан кийин Кудай кааласа жаңы клиптерди тарта алып атабыз. Ошол клипке көп карабайт экенмин да. Анан эми азыр кичине былтыйбай өзүмө келип алдым.
мындай кыргызча айтканда смело жашынакай клиптерин тартып, Кудай кааласа көздө чоң бир концерт берейин деп турам. Ошол мындай айтканда ырчынын көңүлү эгер ырчы жоголуп кетсе, ойлобогула ал өчүп калды депчи. Ал тескеринче изденип атат. Айта берет, сен Россияда же Америкада болгонуңда ошондой ырчы болмоксуң. Аябай мындай эле Кыргызстанда жүрүп, ошондон мынтип жүрөсүң дейт. Мен айтам, жок дейм. Мен кыргыз болгонума сыймыктанам дейм. Мен элим түпкүрлүү эл, өтө улуу эл, өтө акылдуу эл. Демек, мен дагы келечегим аябай жакшы болот. Азыр болуп эле атат, мындан да жакшы болот. Мен эл менен биргемин дейм. Ошол. Эми болсо Мерген байке, нур чачып турган Мерген байкебиздин кеңештерин уксак. Жашоого болгон кеңештер. Бул дайыма күлүп жүрүңүздөр. Күлүп жүрсөңүздөрчү, айланаңдагы адамдар, жине келип аткан адамдын баары мындай айтканда күлүп калат. Жылмайып коюңуздар. Анан эч качан ичиңиздер таза болсун. Дайыма бирөөнүн ийгилигине кубана билиңиздер. Анан кийин бир тууганды өтө баалай билиш керек. Азыркы маалда башкача болуп баратат. Анан кийин эң негизгиси өзүңдүн максатыңды, эмне кааласаң ошону коюп, анан кийин күндө ошого бир кадамдан кете бериш керек. Анан мен ойлойм, дайыма мындай атат, юмор деп коет, ошо юмор менен болуп, анан кийин айланаңа бир жакшынакай бир жакшы бир энергия, өзүнчө бир жакшы сөздөрүңдү айтып, бир кубанып жакшынакай жүрсөң, ар күндү майрамдай өткөрсөң, бул жашоо абдан керек, сонун болот. Ошондо баары жакшы болот. Анан жокту айтпаңыздар, эч качан наалбаңыздар. Анан Кудай кылса баары жакшы болот. Анан дайыма Кудайга тобо, Кудайга шүгүр деп өткөндү, алдыны, азыркы убакытты биле жүрүш керек дагы. Өткөндү карап, өткөндөн мындай айтканда сабак алып жүрүш керек да. Учурга болсо мындай айтканда тобо кылыш керек дагы. Аны алдыга жакшы максаттар менен умтулуш керек. Анан дайыма күлүп жүрүш керек. Менин болгон советим ушундай. Сизге чоң рахмат. Маегибиз эң сонун болду. Ар дайым сизге кубанычтабыз. Жана дагы көптөгөн ийгиликтерди каалайбыз. Жашооңузда бир гана жакшылыктар болсун. Чоң рахмат сизге. Супер, силер суперсиңер. Мен силерди жакшы көрөм. Келип туруңар бат-баттан конокко.